Саламатсыздарбы? Мен бүгін сіздерге депутат деген сөз эмнени билдирет? Улуу Италияда, улуу Рим империясында депутаттар болгонбу? Жана Россия убагында качан депутаттар болгон? Жана аны ким негиздеген деген темада ичине ой бөлүшкүм келди. Улуу Рим империясы 1000 жыл өкүм сүргөн. Ал убакта да азыркыдай болуп, мындай депутаттар болгон, мындайча жөнөкөй айтканда, аларда сенат деп коюшкан. Мисалы улуу полководистер согуштарды жеңип, анан элден ушундай шайлоодо голос алайын деп өздөрүнүн элдиктерин көрсөтүшкөн. Бул мындайча айтканда латын тилинде которулганда, Италияда булар сенаттар болгон да, анан бизче которгондо латындан бул избранный дейт, шайланган. Мындайча айтканда эл тарабынан шайланган избранный. Азыркы биздин мына же болбосо оперуполномоченный деп коет орусчасы. Биздин азыркы депутаттар, мыйзам чыгаруучу депутаттар болгон. Ошо мыйзамдын негизинде мамлекетти башкарышкан. Эми ушу Италияда дагы мына Спартак убагындан эле айтайын. Мына Спартак бул кулдарды көтөрүлүшкө чыгарган да 4 жыл. Ошонун ичинде 4 жылдын ичинде сенаттар ушу кедейлердин чыгарган көтөрүлүшүн басыш үчүн сенатта өтө чоң рол ойноп коюшкан. Сенаттар алмашып, выбор жакындап калат да. А бул Спартак гладиатор кул болгон. Ошону жеңиш үчүн дагы биринен бири озунуп императорлордун эмелери, аскер башчылары сенатты алдын корунда алып калайлы, мындайча айтканда шайлоодо жеңейли деп бул жасалма көрүнүштөр көп болгондо ошол убакта эле депутаттыкка талапкерлер ар түрдүү оюндарды ойлоп табышкан. Мисалы улуу Италияда амфитеатр, колизей куруш үчүн дагы выборго даярдык болгон. Ал көп жылдап 20-30 гладиаторлордун согушу дагы бул шайлоого болгон даярдык болушкан. Караңыздар канча 100, 10 миң жылдар өттү. Ошол убакта форма азыркы форманын эле негизинде болуп атат да, шайлоого болгон даярдык. Мисалы Спартакта 4 жылдан кийин жеңилип калгандан кийин 100 миң деген кулдар эркиндикке чыкканда эмне кылышын билбей өздөрүнүн кожоюнуна барышкан кайтара. Алар эч кандай жумуш кыла албай калган, себеби кулдук сезим кожоюнга гана баш ийип калышканда. Ал эми Россияны айтайлы. Россияда 1711-жылы Петр I тарабынан негизделген бул. Россияда ага чейин деле болгон. Бирок негизги 1711-жылдан 1917-жылга чейин болгонда, ошол убакта деле мына улуу Российский империяда сенаттар болгон, мыйзамдарды чыгарган, мыйзамдарды жазышкан. А мындай бизче которуп айтканда эме болгондо, кандай десем сиздерге, мына улуу Римде бул которулганы сенат старик дегенди билдирет. Аксакал бизче, старейшины, руководитель старейшины же аксакалдар өкмөтү. Булар ошо старейшиндер башкарган. А эми Россияда депутаттар да ошо посланный, оперуполномоченный болгон. Муну Петр I 1711-жылы негиздеген. Мындайча айтканда кедей менен чоң советке элдердин үнүн жеткирүү, азыркыча айтканда эзилген кедейлерди ал убакта эми кедейлер болгонду. Ошолордун үндөрүн императорго жеткирүү болуп негизделген. Бул кылымдан кылымга өтүп, биздин мынабы Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычында деле Керимбай болуш, бизде болуш деп аталган болуштарды шайлоо болуп өткөн. Мына ошондо болуш, бул кедейлерге болушуу, кедейлердин талабын талашуу гана болгон. Эми мен муну сынган кылычта окканым айтып атам. Ошол убакта деле өзүнүн букараларына Керимбай болуштар же башка байлар, урунун башчылары кадимкидей эле будайларды берген, жеңилдик берген, 4 жылда бир, 5 жылда бир шайлоо болуп турган. Эми менин
айтайын дегенім, мен Нокен районынан болам. Менің мекенім Нокен районы. Менің сүйім Нокенден башталыш керек. Менің мекенімді сүйі Нокенден башталаттағынан бардық Қырғызстанды сүйіге өтеді. Мен жашаған жерден депутаттарына қайрылайын деп отам. Нокен районында қойған депутаттарға. Мен екінші жолы қайрылып атам. Мен бір жұма қалды, ойымы толық жақшылап түшіндіріп беруге әрекет қыламын. Мына сіздер қойдыңыздар депутаттық. Қазір емеге календарларыңызға, плакаттарыңызға менің урматтуу шайлоочуларым деп жазыпсыңар. Біз бұл бірінші жолы көрген жоқпыз. Урматтуу деп біз 5 жылда бір дайым эле урматтуу болабыз өзү. Урматтуу деп. Эми ал айтканыңар жакшы, урматтуу деп 5 жылда bir шайлоо болот бизде. 5 жылдан кийин дагы куд ушу тема кайталанып келатат. Бул 30 жылдан бери. Эми адамдын өзүнүн ыйманы, ички сезими, адептүүлүк деген болуш керек да. Жок дегенде bir жылда bir келип, азыр кантип үйлөргө кирип, машиналар менен топтоп, стадиондорго топтоп атасыңар го элдерди. Bir жылда ушинтип келип, топтоп туруп отчет берсе болобу? Бирөөң дагы кылган жоксуңар, кечирип коесуңар. Бирөөң дагы, мен көрбөдүм. Азыр кандай ар бир үйлөргө кирип, китептерди таркатып, ар жыл ушинтип отчет беришиңер керек. Чынында, мен айтып атам го, бул адамдык абириңер болуш керек силердин. Милдетиңер болуш керек биздин алдыбызда. Анан bir ай калганда жүгүрүп, оюңарды ишке ашырып алып, 5 жыл жок болуп кеткен бул адамдык сапатка кирбейт. Убакыт өтөт, жылдар өтөт, ошо байлыгыңар менен деле өтөт депутаттар. Биз деле өтөбүз дегендей. Адамдык ар-намыс, сезим, тазалыктар ар бир депутатта болуш керек. Мен муну эмнеге айтып атам? Сиздер мурункулардын жолун кайталабаңыздар деп атам. Ар бир жылда, же 6 айда bir келип, ушинтип чогулуштарды өткөрүп, азыр кандай иштесеңер ошондой кылып элге отчет берген депутаттар элге жакыныраак болот деп ойлоймун. Şu боюнча кайдагер мамиле кылып коюп, ошо боюнча 5 жылда убакыт өттү да деп ана 1 ай калганда дагы жүгүргөн бул эч кандай адамдык сезимге жатпайт. Эми бизден көп эле койду Нокен районунан. Көп эле койду. Эми айылдарга жүрүп, мен мына интернеттен көрүп атам. Бардык айылдарга, ар бир айыл өкмөттөргө барып келдиңиздер. Туурабы көйгөйлүү маселелерин уктуңар. Мен эми аны түшүндүрбөй эле коеюн. Бардык нерсени сөз бердиңер. Эгер силер айта турган сөздөр ишке ашса, Нокен району укмуш район болот. Муну кечирип коесуздар. 20 жылдан бери айтышат. 20 жылдан бери муну угабыз, ушу сөздөрдүчү. Эми менин сунушумда Кудай буйруп өтүп калсаңар, эл колдосо, мындай жоопкерчиликтүү болсоңуздар деп ойлоймун. Акыры силер элбиз да. Силер бир кайыксыңар, депутаттарчы. А эл деген бул суу, кайык сууда гана кетет. Суу болбосо кайыктын эмне кереги бар? Силер ошондой элестеткиле өзүңөр. Эл деген ушундай силерге деңиз болуп берсин. Силер парустарды алып кайыкта ошо деңизде жакшы кетесиңер. Эл деңиз. Ошондой кылып түшүнүңүздөр. Эми Нокен районунда жашагандан кийин анын көйгөйлөрүн, жакшы жашоого, проблемаларды чечүүнү ар бир Кыргызстандын жараны кайдыгер мамиледе болбош керек. Мен ошон үчүн чыгып сүйлөп атамын. Биз өзүбүздүн районубузду биз сүйүшүбүз керек. Биздин район оңдолсо куд ушундай эле нерселер 7 областта тең бар. 44 райондун бардыгында бар. Мен бир эле сиздерге эмес, ушундан пайдаланып бардык депутаттарга кайрыламын. Мындай кичине жоопкерчиликтүү болуңуздар. Максат эле эптеп өтүп алыш эмес да. Өтүп алып 5 жылдан кийин ким бар, ким жок деп туруп дагы 1 ай калганда келиш үчүн мындай табактай бет керек да. Улам келип кантип кээ-биркилер жооп берет элдин алдына чыгып алып, мен билбеймин. Да катып айтсам кечирип коесуздар. Нокен районунун талапкерлери, сиздерге кайрылуум. Өтүп калсаңыздар, ар бир жылда элдин алдына келип отчет бериңиздер.
Мен ұқсаңыздар, Фейсбукка шығып айтқыла. Сапар ағай, біз сөз беребіз. Әр 6 айда же 1 жылда келіп елдің алдына отчет беребіз, чогулуштарды өткөрөбүз деп. Бұл биринчи менин мындай сунушумда сиздерге. Әлі ел менен сен бийиксиң дейт, елден чыксаң кийиксиң дейт. Мунун философиялык мааниси бар. Силер ел менен гана болушуңар керек. Ушу эки эле сап силерге жетет. Ел менен сен бийиксиң, елден чыксаң кийиксиң деп. Ошондуктан силер дайыма ел менен болушуңар керек. Эми элдин жашоосу начар, өзүңөр көрдүңөр. Начарлап бара жатат, барган сайынчы. Эми бүт дүйнө жүзү ушундай кризиске батып атат, биз түшүнүп атабыз. Силер ошо начарлап баратканды оңдойм деп баратасыздар да. Ошон үчүн ар бир сөзүңүздөргө этият болуңуздар. Өтө билимдүү, силердин сөзүңөрдү кабыл алган, туура түшүнгөн билимдүү адамдар көп Кыргызстанда. Жөнөкөй эле элди алдай албайсыздар. Түшүнгөн адамдар бар. Мен азыр силерге тренер катары эмес. Мен азыр сүйлөп атканым силерге тарыхчы катары. Ош университети тарых факультети. Тарыхчы катары мындай бир нерсени ажыраталарымы билген үчүн сүйлөп атамын. Ошон үчүн мына Италиядан баштап, Спартак кул элечүлүк дордон баштап ушул дорго чейин 17-жылга чейин мындай окуялар болуп келген да. Улуу чоң нерселерди жасаган элдер думага өтүш үчүн. Эми сөзүмү кыскартайын. Нокен район депутаттары, ишиңиздерге ийгилик силердин. Ел менен бир болгула. Элди сүйгүлө деп эле айтамын. Урматтагыла, сүйгүлө. 5 жылда бир урматтуу менин шайлоочум деп сүйлөгөндөн өзүңөр дагы уялгылачы. Болду эми. Нокен районун гүлдөткүлө. Ошону менен бирге Кыргызстан гүлдөйт. Ар бир сөзүңөрдү аткарууга аракет кылгыла. Мына Нокенге суу келет дедиңер, көрөбүз. Газ келет деди, көрөбүз. Мына Куда буйрса. Эртең эле элдер сиздерден сурайт. Кана убадаңыз дейт. Берген убадаңыз кана дейт. Ошондо жер карап калбагыла. Эми ишиңерге ийгилик. Сиздер дагы элдин жүгүн көтөрөм деп мындай ар ким эле депутатка кое бербейт, элдин жүгүн көтөрөмүн деп. Жоопкерчиликти алып коюп атасыздар. Дагы бир жолу терең ойлонуп, ел менен бирдикте болуп, элди сүйүп, элдин талабын аткарып, себеби биз кыргызстандыктар ар бирибиз бактылуу жашоого татыктуубуз. Биздин мекенибиз бар, биздин президентибиз бар, биздин жогорку кеңештеги депутаттарыбыз бар, биздин акимибиз бар, биздин айыл өкмөтүбүз бар. Жөнөкөй жаран жолдо калбаш керек. Мыйзамдуу түрдө бардык нерсе болуш керек. Мыйзамдуу түрдө биз суу ичишибиз керек. Кыргызстанда жашагандан кийин. Мына Масыда 30 жылдан бери суу жок. Мен муну уже 100 жолу айттым. 21-кылымда Масынын центринде 30 жылдан бери суу жок деген 30 жылдан бери бизде депутаттар болуп келди. 90-жылдан бери. Кана суу? Муну мен уже 100 жолу чыгып айтып атам. Ошол эле жок суу дагы деле. Ушуну дагы чечесиздер. Мен муну Масы айылын атынан айтып атамын. Мындайча айтканда 30 жыл, эми 35 жылга өтүп кетирбегиле эми. Силерден сураныч. Ийгилик эми сиздерге. Эл менен бир болуңуздар, сиздерди сыйлап, биринчи Кудай колдосун, силерди анан эл колдосун. А мен өзүм Кудай буйрса жүрөгүм менен, үй бүлөм менен шайлоо болгон күнү ар бириңиздердин программасы менен таанышып чыктым мен. Ар бириңердин программаңар менен убадаларыңарды дагы окуп чыктым. Бир эмес 3-4 сыйла. Жүрөгүм менен шайлаймын. Башка талапкерлер дагы сиздерди жүрөгү менен, акылы менен шайлоого чакырамын, башкаларын дагы. Саламатта болуңуздар.